Бүгін абақты олтырған Темір Сариев жөнінде, анын абақта қармалышы жөнінде ой пікірімді бүгін айтқан тұрам. Темір Аргенбаевичті адам қатары, жігіт қатары мүнөздөгөн екі окуяны еске салғым келеді. 2017 жылы Бакиевтің спецназы аянттағы митингчилерді қуып атқылап тұрғанда Темір Сариев қачпастан аяғына чейін сүйлеп ошол жерде тұрды. Бұл қорқпостықтың, беттегенін берген көк жалдықтың көрсөткүчү. 2010 жылы Бакиевтік режим оппозиция лидерлерін қамап атқанда, аны билип турса да, Москвадан атайын учуп келип, өзү УКМКнын сурагына барып берди. Анын сырттан келбей калууга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Ал коркоктук кылбай, жолдоштору менен жоопкерчиликтин чогуу тартам деген жигиттик намысы бар экендигин, коркуп качкандан көрө камалсаң да Кыргызстанда болуш керек деген ыйык, бийик намысы бар экендигинин көрсөткүчү. Мен негизсиз түрмөдө кармалып, мыйзамсыз адилетсиз соттолгон убакта Атамбаев менен Жээнбековдун убагында дагы Темир Сариев президенттер жаман көрүп калат экен. Алар мени да камап коюшу мүмкүн, же угукташы мүмкүн деп коркпостон мени колдоп сүйлөп турган. Мына ошол себептерден улам, анан эң негизгиси адилеттүүлүк принцибин карманып, Темир Сариевдин камакта олтурушу жөнүндө оюмду айтууну өзүмдүн парзым деп эсептейм. Түрмөдө отуруп, кылмыш кодексинин негизги принциптерин мен жакшы өздөштүрдүм. Кыргыз кылмыш кодексинде адамдын ким экендигине жараша сот да, прокурор да, эгер соттолуп кеткен болсоң, түрмөдөгүлөр да ошого жараша мамиле кылат. Темир Сариев көрүнүктүү коомдук мамлекеттик ишмер. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт дегенде, ал намысын бийик тута турган статус бар. Качан адамды камайт? Ал оор кылмышка шектелип, качып кетиши мүмкүн дегенде аны сотко чейин убактылуу камап калат. Темир Сариев качып кетпей тургандардан экендигин өзүнүн өмүрү менен, иши менен, аракети менен көргөзгөн. Экинчиси, ал коомго коркунучтуу, дагы башка кылмыштарды кылып адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө, менчигине реалдуу зыян тийгизиши мүмкүн деп кооптонгондо кылмышкерди убактылуу камайт. Темир Сариевдин ким экендиги, ал бүгүн эртең мен айткандай адамдын ден соолугуна, өмүрүнө, мүлкүнө коркунуч келтирген кылмыш кылбай тургандыгын далилдейт. Анын өздүгү, мунун кепилдиги далили болот. Үчүнчүсү, шектүү эркиндикте жүрүп, күбөлөргө таасир этип, коркутуп, алдап, сатып алып дегендей тергөөгө тоскоол болот деген
учур менен да камакка алса болот. Темир Сариев шектелип жаткан кылмыш 2012-жылкы болгондуктан, эски кылмыш болгондуктан, далилдерди жок кылып коюу мүмкүн эмес. Анткени алардын баары документтештирилген. Алардын баары коомдук мейкиндикте ачык айтылган. Аны жокко чыгарыш, бурмалаш мүмкүн эмес. Ошентип Темир Сариевдин өздүгүн эске алуу менен сотко чейин шашылып камаштын кереги жок болчу. Эгер күнөөсү болсо, сотто далилденсе, анда ал жооп бериш керек. Сот кандай чечим чыгарып, кандай жазага тартса, ошонун татыктуу тозуп алыш керек. Ошондуктан сот жакында, соттун кийинки инстанциясы Темир Сариевдин башкаруу чарасын карайт. Ушул жагдайларды эске алыш керек.